Первомайский РОВДден чалышты, участковый. Ушундай гриф снежный деген тас чоруну ошолордон өткөрүп алдык азыр. Алардан сурасак кагаздары бизге беребиз деди. Жолдон 2 жаш бала көтөрүп келатыптыр. Анан кайерден тапты десе, көчөдөн таап алдык деп айтыптыр. Азыр биз таш чоруну алып туруп, эл аралык охрана животных организация бар, НАБУ деген. Ошого өткөргөн аппаратыбыз азыр. Нарушитель не выявленный болгондон кийин, эгерде бирөө тоодон кармаса, анда иск болмок 25 000 сом. Азыр жана РОВДдин материалында бул балдар жолдон табылды деп бул дело отказ берилип атат. Ошон үчүн бүт жөн эле өткөрүп беребиз НАБУга. Алар аны Ысык көлгө апарып атайын реабилитационный центр бар. Ошол жерге орноштурат. Ошол жерден анан буга жанагы өзүнүн шарт түзүп берет. Тамагын ошол жерден жашай турган жерин түзүп ошол жерден восстановление болот. Кийин анан мүмкүн тоого өздөрү кое берет да. НАБУга апарады эртерээк. Көчөдө 2 бала көтөрүп. Шаардын ичинен кармап тур. Ошол тоодо болот да. Не тоодо